Айыл элинин сыйына татып, аялдык, адамдык парасаттын ээси болгон Коңорчоктун Сулуу жеңеси Асыгалиева Соосар бүгүн тирүү болгонунда 84 жаш куракка толмок. Билим берүүгө эмгеги сиңген Асыгалиева Соосар 1938 Ак Талаанын күн чыгышы менен күн батышы тогушкон жерде айтылуу Дөрбөлжүн кыштагында колхозчунун үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Балалык ошол эле боз топурагы буруксуган Дөрбөлжүндө өтүп, Сталин атындагы орто мектепти 1955 аяктайт. 18 жаштагы секелек Алтын Уядан учуп, нарындагы педагогикалык окуу жайынан атайын орто билимин алган. Мугалимдик эмгек жолун райондогу Жданов атындагы орто мектебинде ачат. Бойго жеткен селке Коңорчок айылына келин болуп келип, эмгек жолун Коңорчок орто мектебинде уланткан. Башталгыч класс окуучуларынын билимин ачып, педагогдук жолу 32 жылга созулган. Бул жылдары район ичинде тажрыйбалуу мугалим катары таанылып калган эле. Илимге суусап турган мугалим ишмердүүлүгүн дагы жогорулатуу максатында Маяковский атындагы кыз келиндер институтунда сырттан окуп бүтөт. Артынан өсүп келе жаткан нечендеген жаш мугалимдерге тажрыйбасы менен бөлүшүп, өрнөк болуп өткөн. Ишин сүйгөн мыкты кадр аталган Соосар Асыгалиева педагогдук иши менен гана эмес, адамдык бийик сапаты менен да башкаларга үлгү болгон. Мектебинде насаатчы мугалим аталып, райондун педагогдоруна эмгеги жайылтылган. Нускалуу иши менен таанылып калган жаш мугалим мектеп, район аралык өткөрүлгөн конкурстардын катышуучусу жана бир катар жеңүүчүсү да болгон. Асыгалиева Соосар Асыгалиеваны менин мындан 27 жыл мурун биринчи класстан жаңыдан кирген, андан бери өткөнүнө 20 жыл болгон окуучуларымын майрамы менен куттуктайм. Ушул окуучулар келгенде, мектепке келгенде, кичинекей мотыраган кичинекей балдар болчу. Ушулар менен бирнече жакшы сөздөр сүйлөшүп, урушуп, талашып, анткени турмушта ушуларды жакшы бир адамдардан болсо экен деп тарбия берүүбүз үчүн колуман келишинче аракет кылгам. Ушул сөздөрүмдү айтууга тем эле ушунчалык сүйүнүп отурам мен. Могулеки көк кишилер азыр бул көрүп келе атат. Бак тараптан бүлдөп келе атат. Ушундай бүлдөп көңүлү көккө жетип, дайыма ушу жакшы күндө жаркырап, мөмөчөлөрү өсө берүүсүн каалайм. Kayşımızdan ümidimiz çok öyle. Kayşımızın döndü bak ümidimiz çok öyle. Şu an Оймоксуз аял болбойт дегендей, педагогдуктан сырткары узчулугу менен да облуска таанымал орду бар аял болгон. Көбүн эсе кыргыздын тууру көтөрүлгөн боз үйдүн ички сырткы жасалгоолору менен иштеп, келерки муунга терең из калтырып кетти. Бир 1995 жылы Таласта өткөрүлгөн Манас эпосунун 1000 жылдыгына арналган чоң салтанатта боз үйүн тийип катышкан. Узчулук өнөрү менен Нарын облустук мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасына татыды.
Мектептеги 32 жылдык үзүрлүү эмгеги агартуу министрлигинин, профсоюздук комитеттин жана райондук ардак грамоталар менен бааланган. Эл агартуунун отличниги жана эмгек ветераны медалы менен дагы сыйланды. Үйдө очоктун отун өчүрбөй, жубайы Токтогалы Кененсариев менен бирге 50 жыл өмүр сүргөн. 32 жыл бою мугалимдик ишмердиги менен үлгү көрсөтүп, 11 бала төрөп, Баатыр эне наамын алат. Учурда 41 небере, 24 чөбөрөсү бар. Аял турмушу заман көзгүсү дегендей тарбиялаган ар бир уул кызы мамлекеттик жеке иштери менен коомго чоң салым кошуп келишет. Өмүрүн өрнөктүү жашап өткөн Суусар Асыгалиеванын жаркын элеси аны таанып билген ар бир адамдын жүрөгүндө жашай бермекчи.